Келечек санарип технологиясын батыраак өздөштүргөндөргө таандык. Бул багытты бек кармап, колдон чыгарбаш керек. Азыр мамлекет кагаз түрүндөгү документ жүгүртүүнү азайтып, бюрократияны жоюунун амалын издөөдө. Жарандар үйдөн чыкпай кайсы документтерди бүтүрө алат? Канткенде компьютерди бир нече жолу бассаң эле бийлик менен калктын ортосунда байланыш камсыздалат. Учурда республикада акылдуу шаар, электрондук документ жүгүртүү жана ведомстволор аралык өз ара аракет түндүк системасы сыяктуу долбоорлорду ишке ашыруу жумуштары жүрүүдө. Түндүк системасы электрондук башкаруунун негизи гана болбостон, анда жалаң гана гос органдар эмес, юридикалык жана жеке жактар да көрсөтүлгөн. Электрондук өкмөттүн негизги системасы болуп, түндүк электрондук өз ара кызматташуу тутуму саналат. Түндүк платформасынын алкагында ар бир министрлик, ведомстволор жана муниципалдык органдар бири-бири менен маалыматты жарандардын катышуусуз түз алмаша алышат. Түндүк системасы аркылуу өткөн ар бир транзакция автоматтык түрдө кол коюлуп, отчет, маалымат сыяктуу расмий документке айланат. Ар бир органда расмий түрдө кол коюлган транзакциянын таржымалы сакталат, аны кийин соттук процесстерде да колдонууга болот. Ведомство аралык өз ара кызматташууга катышкан ар бир адам эмнени, качан, кайсы тараптан алганын так билет. Транзакциянын таржымалын өзгөртүү мүмкүн эмес, анткени ал автоматтык түрдө жазылып калат. Акылдуу шаар, электрондук документ жүгүртүү жана түндүк системаларынын негизги милдеттери жарандардын коопсуздугун жогорулатуу, маселе чечүүдө ачык айкындуулукту, ыкчамдыкты камсыздоо жана адамдык факторду аралаштырбай коррупцияны кыскартуу болуп саналат. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн биринчи вице-премьер-министри, экономика министри, маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы, президенттин алдындагы санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңештин башчысы, мамлекеттик салык кызматынын төрагасы жана электрондук өз ара аракеттенишүү борборунун директору менен болгон жолугушууда айтты. Берде отуруп алып, баардыгын карап отура албайбыз. Кайсы чиновник, мамлекеттик бийликтеги структурада кайсы чиновник не кылып аткан, муниципалдык кызматта не кылып аткан, электрон формада киргизсек, анан кийин контакт жок болот да. Бул чынтураскана бардык да. Анан контакт жок болот. Анан кийин чыныгы мамлекеттик башкарууда реформа кирет деп эл дагы сезе баштайт. Жолугушуунун катышуучулары санариптик трансформациялоо боюнча милдеттерди ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат беришти. Учурда коомдо электрондук долбоорлордун максаттары жана иштөө механизмдери боюнча так түшүнүк жок экени айтылды. Бүгүнкү күндө түндүк системасынын негизинде электрондук башкарууга 14 мамлекеттик орган туташтырылган. Дагы 5 мамлекеттик органдын ортосунда өз ара маалымат алмашуу жүргүзүлөт. Бул системанын негизинде 2018-2019 жылдары 189 мамлекеттик кызмат көрсөтүү аныкталган. Алардын ичинен 22 мамлекеттик кызмат көрсөтүү электрондук формада жүргүзүлүүгө даяр. 2018 жылдын аягына чейин дагы 23 кызмат көрсөтүүнү электрондук формада берип баштоо пландалууда. 68 мамлекеттик органда булалуу оптикалык байланыш линиялары өткөрүлгөн. Учурда Кыргызстан боюнча 453 маалыматтык киоскалар ачылган. Алардын 370-и иштеп жатат. Калган 83-ү интернетке кошулган эмес. Эксперттердин айтымында түндүк системасына жетиштүү көңүл бурулбай, ал эми анын жүрүшү туура эмес нукта кеткен. Мамлекеттик органдардын болсо бул долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бирдиктүү көз карашы жок. Они считают, что Кээ бирлери автоматизация кереги жок деген ойдо. Бул чындап эле коррупция менен күрөш экенин алар түшүнбөй жатышат. Мамлекеттик органдар менен күндө бир нече жолудан жолугуп жатабыз. Кандай маалымат базасы бар, деги эле барбы, жокпу деп иликтедик. 30-40% маалыматтардын базасы да жок экенин билдик. Автоматизация жок, негизинен каалабай да жатышат бул нерсени. Бирок өкмөт баардык мүмкүн болгон жардамын берип жатат. Азыр планды түзүп алып, 1 жыл ичинде иштешебиз. работают в течение года. Мамлекеттик органдар азыркы убакта толугу даяр эмес. Анткени баягы автоматташтырылган системалары жок, базалары жок. Ошол боюнча жумуштар өткөрүп атабыз азыр. Аларга ошол баягы IT специалисттер менен жумушчуларды киргизиш керек. Жакшы квалификациялуу. Санариптик форматка өтүү боюнча иштердин так графиги кабыл алынышы керек жана анын аткарылышы көзөмөлдө болот, деди президент. Эгерде буга графикти коюп,
тишилош менен коюп, айы менен, жылы менен коюп, сурай баштабаса аймай. Анда бул жылбайт. Дагы эле ошол эле баягы эле сөз болот, үстөн сөз болот. Башы бирикпейт. Мунун башын бириктириш үчүн баарын топтоп алып туруп, элдин көзүнчө ташынбаш керек. Түндүк электрондук форматты киргизиш боюнча бул аябыз күрөш болуш керек. Бул күрөш. Түшүнбөсө түшүнмөгөндө кетиш керек баары кетиш керек. Жазбар кетиш керек. А кетпегенде ушунун артынан түшүш керек. Өзүлөрү чечиш керек маселени. Адамдык фактор ушул электрон формат түндүк киргизгенге тошкол болуп атат да. Кызыкпай атат көп. Каражат бар. Электрондук башкарууну киргизүү боюнча ар бир мамлекеттик органга баа берилет. Мындан башка мамлекет башчысы кыргызстандыктар 2012 жылдан бери коопсуз шаар долбоору качан ишке кирерин күтүп жатышканын эске салды. Эмне үчүн кээде иш жылбай атат? Эмне үчүн дегенде баштагандан ою башка болуп атат. Аны өзүнө алыш, келечекте өздөрүн ойлоп атат. Мамлекет эмес, эл эмес. Ошону бузулуп атат. Ар маселени, кайсы маселени мамлекеттин эң кызыкчылыгын ойлоп жатсаңар, кетет иштин баардыгында. Частный государство, частный партнерство аласыңар, кандай аласыңар. Ошону адашпай кылды, кийинде бузулбай турган болуш керек. Тездет эле, бирок баны эсептеп чыкты буну. Акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруу жөнүндө айтып жатып, Кубатбек Боронов алгачкы компонент коопсуз жол долбоорун киргизүү болот деп билдирди. Ушул октябрь айы кеч калсак ноябрь айында биз ошол техникалык кызматтарды же болбосо ошол камераларды коюу, ошол иште техникалык жактан иштерди жасоого биз Кудай буйрса киришип калабыз. Азыркы биздин жасай турган жолубуз, бара турган жолубуз мурункудан айырмаланып, биз тендерге барбайбыз. Бул жерде мамлекет тарабынан же башка мындай бир акча коротуу, же болбосо ошол акчага тендер жарыялоо маселеси жок. Биз өзүбүзгө партнер конкурс жарыялайбыз. Мамлекет менен партнер болуп кирип, ошол жерде сервисный модель деп коет. Сервисный модель боюнча биз ошол кирип инфраструктураны жасап, камераны коюп иштеткен компаниядан биз жанагы ошол түшкөн маалыматтарды же болбосо фотосъемкаларды, видеосъемкаларды же болбосо ар бир болгон жанагы жол эрежесин бузуу маселесинин ар бир даанасын биз мындай акчага сатып ала турган маселе болот да. Президент Сооронбай Жээнбеков бул долбоорлорду ишке ашырууда салмактуу башкаруучу чечимди кабыл алуу жана аткарылуусун катуу көзөмөлдөө зарылдыгын белгиледи. Ал өлкөдө санариптик трансформация маселесин алдыга жылдыруу боюнча тез жана натыйжалуу жыйынтыктар керектигин айтты. Катуу тийбей, сурабай эле жүрө берсек анан бул ишке ашпайт да бул. Эртең мына бюрократия күчөй берет, коррупция жоюлбайт. Адам менен адам контагы ошо боюнча калат. Эртең элдин нааразычылык болот. Чын ошондой кылып атпайбы? Больница барса киргенден чыкканга чейин каражат алат. Бүт салык мына контакт дагы эле салык, таможняда контакт дагы болуп атат. Ошонун баардыгын биз жолго салыш керек. Жакында президенттин алдында санариптик трансформациялоо маселелери боюнча эксперттик кеңеш түзүлгөн. Биз азыркы убакытта Евразиялык экономикалык биримдик боюнча тиешелүү инвентаризация жүргүзүп атабыз. Сиздерге маалым болгондой, азыркы убакытта жанагы жалпы процесстер боюнча бул интеграция. Биз жанагы электрондук форматка өткөзүү боюнча да компоненттери бар. Бул тармакта биз инвентаризацияны жыйынтыктап калдык. Бул боюнча да өзүбүздүн мындай көз карашыбызды жана сунуштарыбызды биз президентке беребиз. Анан үчүнчү болсо, бул жана кибер коопсуздук маселеси ошо тармакта биз иштеп жатабыз. Биринчиден бул жанагы иштелип чыккан кибер коопсуздук стратегиясынын долбоорун биз карап чыгып, анан өзүбүздүн сунуштарыбызды дагы биз жана документке беребиз. Электрондук башкарууга өтүү бул тынымсыз күрөш жана татаал процесс. Коррупцияга каршы күрөштүн негизги компоненттердин бири, деди президент. Санариптик трансформациялоо маселеси президент Сооронбай Жээнбековдун жеке көзөмөлүндө жана аны ишке ашыруу боюнча талаптар катуу коюлду. Бул ишти жүргүзүүдө биздин жарандар өзүнүн турмушунда, ишинде сезиш керек, конкреттүү кадамдар болуш керек деп ал дагы бир ирет эске салды. Мисалы үчүн биздин жарандар коопсуздук шаар долбоорун эле 2012 жылдан бери күтүп келатат. Ошондуктан биздин жарандардын күтүүсү акталып, уже биздин турмушта конкреттүү кадамдар жасалышы керек. Санариптик жашоого эмнеге тарбиялаш керек, эмнени үйрөтүш керек, эмнени жайылтыш керек, ушуга да өзгөчө көңүл бурат. Анткени бул сөз жүзүндө эле калбастан ар бир жаран өзүнүн күнүмдүк турмушунда, өзүнүн ишинде конкреттүү билиши керек.
эксперттер айткандай, Кыргызстан ошо глобалдык дүйнөдө чоң дүйнөдөн артта калбаш үчүн башка өлкөлөр сыяктуу эле убакыт аз. Ошондуктан президент бул маселени жеке көзөмөлүнө алды, өзүнүн кеңешчисине, өзүнүн эксперттик кеңешине катуу тапшырма берилди. Санариптик өкмөт менен жарандар кайдыгер чиновниктердин эшигин сааттап кезек күтүүдөн арылып, ыңгайлуу шарттар түзүлмөк. Аны менен бирге хакерлер, системалык администраторлор, жада калса өкмөт өзү маалымат менен манипуляцияларды жасабашы үчүн маалыматтардын топтому ишенимдүү сактала тургандай технология, хакердик кол салууларга туруштук бере алган коргоо системасы иштелип чыгышы керек. Кыргызстан санарип дүйнөсүндө өз ордун табуусу стратегиялык милдет.